Чарчап калган наристенин апасы каза болуп, атасы Орусияда эмгектенип жүргөндүктөн ал эжеси менен бирге чоң апасынын камкордугунда болгон. Аны 27 январда жансыз абалда чоң апасы аймактык ооруканага алып барган. Бул боюнча дарыгерлер милицияга кабар берип, учурда териштирүү жүргүзүлүүдө. Бұл факты Сузак райондық ички иштер бөлүмүнүн кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестринде денеге оор залал келтирүү болуп катталып, сотко чейинки өндүрүш ачылган. Азыркы учурда сотко чейинки өндүрүштүн алкагында соттук медициналык экспертиза дайындалып, экспертиза азыркы учурда чыгып элек, тергөө амалдары жүргүзүлүп атат. Маркумдун атасы Орусиядан келди. Бирок баласын уртокмоктон каза болду деген версияны четке кагып, милицияга арыз жазуудан баш тарткан. Сузак райондук эмгек жана социалдык коргоо башкармалыгынын үй бүлөнү колдоо жана балдарды коргоо бөлүмү болсо уртокмоктон чарчап калган наристенин мыйзамдуу өкүлүн дайындады. Алар тергөөдө жана сотто наристенин таламын талашат. Бул туурасында аталган бөлүмдүн башчысы Абдыкерим Мусаев билдирди. Баланын денесине сүрөткө тартып алгандарын көрдүм, мен сүрөт аркылуу көрдүм. Ошого караганда уртокмокко алынган деген мындай ишенүүгө болот. Өлөр бала өлдү деп тосмо арыз жазып бербеш үчүн биздин кызматкерди Казыгулова Аракыя деген кызматкерибизди баланын жана өлгөн баланын мыйзамдуу өкүлү катары дайындоо боюнча Сузак райондук ички иштер бөлүмүнөн тергөө бөлүмүнөн тергөөчүнүн аныктамасы чыкты. Мына ошо аныктаманын негизинде ал бүгүнкү күндө баланын мыйзамдуу өкүлү. Дал ушундай эле окуя Сузак районунда өткөн жылыда орун алган. Анда 2 жаштагы кызды өгөй тайнеси токмоктоп, наристе чарчап калган болчу. Акыйкатчынын Жалал Абад облусундагы өкүлчүлүгүнүн кызматкери Кошмот Мурзаевдин айтымында, учурда ишти Сузак райондук соту карап жатат. Былтыркы жана Айша деген кыз менен жаңы болгон факты боюнча биздин көзөмөлдө бул уже сотко жетти. Мына азыркы Айшанын маселеси соттун кароосунда, Сузак райондук сотунда. Ал негизинен соттун төрайымы өзү карап атат. Азыр ушул күбөлөрдү угуп аткан учурда былтыр жылдын аягында 6 декабрда түшкөн материалы Сузак райондук сотунда азыр ушул процесстер жүрүп атат. Дагы бир коомчулуктун нааразычылыгын жараткан жагымсыз окуя Нокен районунда орун алды. Тагыраагы 28 январда 10 жаштагы кыз мектептен үйүнө бара жатканда зордуктоого кабылган. Бул факты Нокен райондук ички иштер бөлүмү тарабынан кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине зордуктоо беренеси менен катталып, шектүү жаран кармалды. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы берген маалыматка таянсак, жыл башынан бери өспүрүмдөргө карата зомбулук жасалган 9 учур катталган. Талдоочулар жашы жетелектерге карата зомбулуктун күчөшүн өлкөдөн сыртка агылган миграция менен байланыштырып келишет. Кабылбек Көчкөнбай уулу, Тынчбек Толдаев, Жалал Абад облусу.